Аллах Тааланын 99 sıfatlarının faziletleri. Abu Hurayra radiyallahu anh aytат. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Алла Тааланын 100дөн бир кем 99 аты бар. Ким аларды жаттаса, анда ал бейишке кирет. Башка хадисте келген. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын 99 sıfat аттары бар. Алла Тааланын 99 sıfat аттары менен ага дуа кылууга бизге өкүм берилген. Ким Алланын 99 sıfattарын жаттаса, анда ал бейишке кирет. Алар төмөнкүлөр. Ал Аллах, андан башка ибадатка татыктуу зат жок. Ким күн сайын 1000 жолу «Я Аллах» деп айтса, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгүндөгү бардык шек жана күмөндөр кетет. Ким оорусунан айыга албай жүргөн болсо жана «Я Аллах» деп айтуу менен дуа кылса, анда ал оорусунан толук айыгат. Ар-Рахману, мааниси мээримдүү. Ким күн сайын ар бир намаздан кийин 100 жолу «Я Рахману» деп айтса, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгүнөн түрдүү каттуулук жана капилеттик кетет. Ар-Рахиму, ырайымдуу. Ким күн сайын ар бир намаздан кийин 100 жолу «Я Рахиму» деп айтса, анда Алла Таала буйрса ал бардык дүйнө кыйынчылыктарынан сакталат жана бардык махлуктар ага мээримдүү болушат. Үчүнчү, Аль-Малику, мааниси чыныгы падыша. Ким күн сайын багымдат намазынан кийин 100 жолу «Я Маликуну» дайыма окуп жүрсө, анда Алла Таала аны байытат. Төртүнчү, Аль-Куддусу, мааниси ыйык. Ким күн сайын чак түштөн кийин Аль-Куддусуну көп окуса, анда Алла Таала буйрса ал бардык руханий оорулардан тазаланат. Ассаламу, мааниси тынчтык ээси. Ким Ассаламуну көп окуса, анда Алла Таала буйрса ал бардык балелерден сакталат. Ким 115 жолу аны окуп оорукчан адамга дем салса, анда Алла Таала анын оорусун айыктырат. Бул баян Алланын кереметтүү 99 sıfattары аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.